Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928-жылы 12-декабрда азыркы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Кара-Бура районундагы Шекер айылында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Анын чыгармалары: Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Гүлсарат, Кылым каарытар бир күн, Кыямат, Ак кеме, тоолор кулаганда. Чыңгыз Айтматов 2008-жылдын 10-июнунда Германияда дүйнө салган. Oloyun, oturula yolun doğroyun. Bulbul kuş olup senin için bağına var onoyun. As sevin, as sevin, as sevin.